Кара Суудагы сарайдан өрт чыгып 81 бука күйүп кетти. Кара Суу районунун Большевик айылында ишкана жана мал өрттөнүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 17 сентябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда кырсык айылдын Примбердиев көчөсүндө болгон. Аталган көчөдө жайгашкан Адал эт ишканасынын 555 чарчы метр сарайы 81 баш бука 2000 түк чөп күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда Адал эт дыйкан фермер чарбасы 2020 жылы 21 декабрда каттоодон өткөн. Түзүүчүсү жана жетекчиси Кочкоров Нурлан Аскербекович фермердик чарба мал багуу менен алектенет. Нарын аэропортунда жарылуучу зат боюнча маалымат тастыкталган жок. 16 сентябрь күнү кечинде Нарын аэропортунун аймагында жарылуучу зат коюлушу мүмкүн экендиги тууралуу маалымат Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине түшкөн. Бул тууралуу УКМден билдирди. Маалымат түшкөн соң саат 23:38 Нарын райондук номер 16 өрткө каршы бөлүмдөн бир бөлүм тартылган. Жерине тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында жарылуучу зат табылган жок. Маалымат тастыкталган жок. Учурда Нарын аэропорту кадимки штаттык режимде иштеп жатат. Алматынын көчөлөрүн суу каптап, жол тыгындары күчөдү. Кечээ Казакстандын Алматы шаарында жаан жаап, жолдорун суу каптап, көчөлөрдө жол тыгындар күчөгөн. Жергиликтүү калк бийлик өкүлдөрүнө нааразы болуп, ар кандай видеолор менен соц тармактар бөлүшүшкөн. Мындай көрүнүш Бишкек шаарында да болуп, калк жол тыгынына, коомдук транспорттун аздыгына нааразычылыгын билдиришкен. Мас абалында видеосу тараган милиция кызматкери жумуштан бошотулду. Буга чейин интернетке милиция кызматкеринин мас абалда жүргөн видеосу тарап, коомчулукта сынга алынган. Видеодо ал кайгыл милициясы тарабынан токтотулган учурда жаңжал чыгарып, мыйзамдуу талаптарга баш ийбей качууга аракет кылган. Бул факт боюнча ИИМ тарабынан кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында ал ички тартипти кодуну бузганы, ички иштер органдарынын аброюна шек келтиргени үчүн терс негиздер менен кызматтан бошотулду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 1 май риптен мас болуп алып чыр чыгарган кызматкери иштен бошотулду. Бишкек шаарындагы милиция кызматкери терс негиздер менен жумуштан бошотулду. Буга чейин социалдык түйүнөрдө мас айдоочунун видеосу тараган. Ал өзүнүн 1 май риптен ыкчам кызматкери деп тааныштырып, кайгуулдагы милиция кызматкеринин талаптарына баш ийбей бейбаштык кылган. Ал 2025 жылдагы эң мыкты опер кызматкери болушу керектигин айтып, андан кийин ички иштер министрлигине таарынган. Бул факты боюнча ИИМдин ички иликтөө кызматы кызматтык иликтөө жүргүздү. Жыйынтыгында кызматтык тартипти жана милиция кызматкеринин жүрүм-турум нормаларын одоно бузуу, ошондой эле ички иштер органдарынын кадыр-баркына шек келтирген аракеттер аныкталды деп билдирди министрлик. Жакшы кадрлардын шартына баягы бактына балты чогуп койсоңор. Жакшы эми кадрлардын шартын отасаңар. Өрөмайскидин. Жок, айта койсоң, тартоосун тартсын, интернетке чыгарсын да. Мен могу 2025 жылы мен лучше опер алам деген мен жашына оймен жүргөм да. Мен зарылым. Эски керебет матрацты көрүп бары ушундай экен деп ойлогом. Буга чейин Кул борборго окурман видео жиберип, Арчал айылындагы максат реабилитациялык борборунун абалынан нааразы болгонун кабарлаган. Буга жооп катары борбордун жетекчилиги түшүндүрмө берип, мекеме 70 орунга эсептелгенин жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга толук калыбына келтирүү үчүн шарттар түзүлгөнүн билдирди.
Ар бир балага жеке керебет, матрац берилгени, ата-энелерге болсо муздаткыч, микротолкундуу меш жана башка зарыл буюмдар орнотулганы айтылды. Ошондой эле видео жиберген ата дарылоо процессине жана мамилеге дооматы жок экенин белгилеп, эски керебеттер менен матрацтарды көрүп, шарттар жакшырсын деген ой менен жибергем деп түшүндүрдү. Тамак иш боюнча жетекчилик эрежелерге ылайык ата-энелерге тамак берилбесин, мурда гум жардам аркылуу камсыз болуп турганын, азыр жардам азайгандыктан толук камсыздоо мүмкүн болбой жатканын кошумчалады. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мен Максат центринин тарбиячысы болом, эркек балдар тайпасынын. Анан матрастар жөнүндө айтып кетейин дегем. Бизде матрастар жаңы 3 жылда бир жолу которуп турабыз. Бизде балдар деген мүмкүнчүлүгү чектелген болгондуктан булар матрастарды бат-бат булгап турат да. Анан ушундай плёкаларды салып коебуз, мынакей жаңы. Булар жыгачтан жасалган балдарга ылайыктуу, кичинекей балдар ушул жака жатат да. Мынакей кыйчылдабайт. Буяка чоң балдар жатат. Кыйчылдабайт, жашынакай. Мынакей эме да. Жаңы. Здравствуйте, я воспитатель с детьми с ограниченными возможностями. Дети у нас содержатся в очень хороших условиях. Постель у нас очень хорошая. Посмотрите, какие у нас матрасы хорошие у детей. Вот, матрасы у нас все новые. Некоторые матрасы у нас клееночкой сделаны, потому что дети бывают разные. Некоторые писаются дети, некоторые не писаются дети. Кровати у нас очень прочные, чтобы ребенок не падал, не ударился, мы за этим следим. Большие матрасы у нас тоже, видите, какие прочные, специальные, ортопедические. Нам это 3 года назад спонсоры подарили. Вот у нас девочка Сизим лежит, да. Так что условия у нас очень для детей хорошие, очень благоприятные условия. Венециядан тікелей эфир. Что там, қалай малтып атсыңдар? Нас нес? Бірінші көрттім мынандай өзенде. Достар, сынып атыр, жеңіл көліктер сынып атыр, жұбанып ал, күлмеңдер. Терен екен назар. Такие 10-бальные пробки во все стороны. Это кошмар. Это просто кошмар. Ну, восточную часть, конечно, не трогать. Но это же кошмар просто. Где наша полиция, пожалуйста? У нас же дождь. Город Алматы, улица Аманжол. Все машин 20, наверное. Примите меры. Ой.
Ясташик. Ясташик тұру. Байке. Жоқ. Так болу. Это чисто постава. Жақсы кадрлардың шартына, бәрі бақытына бақыт жауап қойсаңдар. Жақсы емгінің кадрларын шағын сындырып отырсаңдар. Бір оңмайсыз кейде? Жоқ, майка қойсаң, тартшын, интернетке шығарсын да. Мен могу 2025 жылмен учебек алам деген жасына қарай оймен жүргем да. Мен за рулем